Саламатсыздарбы, Алат Олаевтың кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Кыргызстанда медициналық камсыздандыруу ар бир адам үчүн милдеттүү болуп баратат. Тиешелүү мыйзам Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан 3 окууда жактырылды. Полистин баасы канча турат, ал кимдерге тиешелүү, ал бизге эмне берет, биз кененирээк ушул багытта сөз кылалы деп студияга мейманды чакырып отурабыз. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Жипара Азизбекова кененирээк маалымат берет. Жипара Азизбековна, саламатсызбы, кош келиңиз. Дегенде ушул милдеттүү медициналык камсыздандыруу мына 3 окуудан Жогорку Кеңеш тарабынан жактырылды деп атабыз. Бүгүнкү күндө баасы канча деп бекитилип атат, ал жарандарга, ушул алгандарга эмне берет? Ушундан баштасак. Бул мыйзам долбоору, бул мыйзам өзү 99-жылдан бери иштеп келген Кыргызстанда. Ошол милдеттүү медициналык камсыздандыруу киргизилгенден баштап эле ушул мыйзам чыккан. Бул жерде айтып кетиш керек, азыр ошол мыйзамга только өзгөртүүлөр киргизилген. Бүгүнкү күндө мамлекетте 75% калк бул уже камсыздандырылган калк. Bunun içinde 50% жарандарды мамлекет өз мойнуна алып, өзү буларга жеңилдетип берип камсыздандырды. Бул кимдер бүгүнкү күндө? Бул дагы эле биздин баягы апа аталарыбыз, пенсионерлер. Бул биздин балдарыбыз төрөлгөндөн баштап мектепти бүткөнгө чейин, орто мектепти бүткөнгө чейин. Бул биздин студенттер күндүзгү окуу жайда окуп 21 жашка чыккычаң. Бул биздин аскер кызматкерлерибиз. Бул биздин баягы эң аярлуу катмарлар, социалдык жөлөк пул алган адамдар. Бул жумушсуздар, алар баягы мамлекеттик органдардан каттоодон өткөн болсо, ошол жумушсуздар, алар үчүн мамлекет бүгүнкү күндө республиканский бюджеттен ушул милдеттүү камсыздандыруу фондуна акчасын бөлүп берет. Бунун ичинде биз, сиз, мен иштегендер, иштегендерге иш берүүчүлөр 2% бая фонд заработной платы дейбиз, ошол жактан 2% аларга берилет. Бунун ичинде фермерлер өздөрүнүн земельный налогунан төлөгөн. Ошондо бизде бүгүнкү күндө бир 25% калк бүгүнкү күндө камсыздандырылбаган калк. Ошолорго тиешеси бар. Бул 75% калк, жана мен төмөндө айтып кеткендей, жогору айткандай, аларга бул эч кандай тиешеси жок. Бул уже камсыздандырылган эл. Эми бүгүнкү күндө ким камсыздандырылбаган болуп калып атат? Баягы категорияларга ким кирбей калды? Бул мектепти бүткөндөн кийин баягы аярлуу үй бүлөгө кирбесе, жөлөк пул албаган категорияда болсо, студент болбой калган болсо, эч жерде иштебей, эч кандай төлөмдөр социальный фондко төлөбөгөн жаштар. Бүгүнкү күндө бул баягы патентсиз иштеп аткан иштегендер. Бул патентсиз азыр бүгүнкү күндө ким иштеп атат? Баягы эле базарда турган сатып аткандар, патенти жок иштеп аткандар, патенти жок баягы таксовать этип аткандар, патенти жок стройкада иштеп аткан. Мынтип карап көрсөк, баягы жаш эле иштей туран мындай ишке жарамдуу куракта, бирок эчтеке ушул мамлекетке эч кандай салык төлөбөгөн жарандар кирип атат. Анан бул долбоордо жаңы болгон, бул ар бир жаран Кыргызстанда милдеттүү түрдө камсыздандырылышы керек. Бул принцип дүйнө жүзүндө иштейт. Эл аралык практикада. Ал жерде 97-98% калк камсыздандырылган болуп эсептелет. Анан
Жарандар кайсыл жерден кантип текшерсе болот, өзү камсыздандырылганбы буга чейин? Буга чейин камсыздандырылганбы, камсыздандырылган эмеспи, сайтка эле кирип өзүнүн баягы идентификационный номери ИНН дейбиз. Паспорттагы ИНН, ошону киргизсе эле биздин сайттан чыгат камсыздандырылганбы, камсыздандырылбаганбы. Негизинен бүгүнкү күндө ушул милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин алган жарандар кандай жеңилдиктерге ээ боло алышат? Бүгүнкү күндө биздин полисибиз кыргызстандык жарандарга бул 1722 сом түзөт. Бул бир айда карасаңар 143 сом 50 тыйын эле болот экен. Бирок алган жеңилдетилген мындай формада алган медициналык кызматтары, дары дармектери 3 эсе 4 эсе будан көп болот. Амбулаториялык деңгээлде бүт базалык изилдөө, ошол эле дарыгердин колдомосу направлениясы менен барып кошумча лабораториялык изилдөөлөр өткөн. Ушул эле баягы амбулаториялык деңгээлде жеңилдетилген дары дармектер 50%га чейин жеңилдетилген дары дармектер электронный рецепт менен жазып берет. Аны алган жеңилдетилген болот. Стационардык деңгээлде болсо ортончо төлөм төлөйт. Ортончо төлөмдү да кассага төлөсө, анын ичине баягы эле ошол палатада болгону, дары дармек алганы, тамак ашы, операция болсо наркозу, операциядан кийин реабилитация кылган, ушул бардыгы ошол жеңилдетилген болуп саналат. Амбулаториялык деңгээлде баягы жеңилдетилген дары дармектер бүгүн тизмеси 500дөн ашык дары дармекти алса болот. Бул жерде айтып кетиш керек, бул ушул жеңилдетилүү шарттарда медициналык кызматтарды алыш үчүн бул дарыгердин жолдомосу каты болуш керек. Бул ошол эле үй бүлөлүк дарыгерлерден каттоодон өтүш керек, приписка деп коебуз. Ошондо бул биздики бүгүнкү айтып аткан жеңилдетилгендер ушул жарандарга тиешелүү болот. Анан мына жөн эле мындай бир мисалы келип кетсек, мына элге түшүнүктүү болуш үчүн, мына жеңилдетилген дары дармекти жанагы эле бисопрололду давлениясы бар адамдар. Бул базалык дары да, баарына жазып бере турат. Ал дарыны өмүр бою ичиш керек. Бисопрололдун ортончо бир төлөмү бүгүнкү күндө аптекаларда бир 400 сомдон ашат. Ошону 50%га чейин жеңилдеген баасын милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аптекаларга төлөп берет. Ошондо бир бардык жеке дарыканалардан да алса болобу, Бүгүнкү күндө биз менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен договор түзгөн гана, келишим түзгөн аптекалар. Эми бул канча дарыкана бүгүнкү күндө келишим түзгөн? 1028 дарыкананын пункттары бул өлкө боюнча болуп атат. Бул абдан эле көп. Ар бир аймакта андай дарыканалар бар. Ошондо мына санап көргүлө 230 сомду жаран өзү төлөсө, 220-210 сомду биз төлөп берсек, бир жылдын ичинде жаран камсыздандырылбаган болсо 6000ге жакын бир эле дарыга кетет эле. 6000ге жакын. Биздин полисибиз бир жылга 1722 сом болуп атат. Бул бир эле мисалы келгиздим. Ошол эле мисалыга мына амбулаториялык деңгээлде жана айтып аттык базалык лаборатория диагностикалык изилдөөлөр деп. Ошол эле кандын анализи бүгүнкү күндө прескурант боюнча 150-160 сом түзөт. Ал ар бир ошо гипертоник оорулар аны ар бир айдабы, кварталдабы аны тапшырып туруш керек. Холестерин изилдөө канда дейбиз, аны тапшырып туруш керек. Ал дагы 200 сомго жакындап калат, 180 сом турат. Бая электрокардиограмма дейбиз, ортончо төлөм электрокардиограмма, бая одноканальный, двухканальный дейбиз. Анысы 200 сомдон ашыйт. Ошонун баардыгын бирге эме кылып көрсөңөр, ошо 1722 сом бир эле приемдон өткөн менен эле мындай өзүнү актап чыга туран да. Ошону эл түшүнбөй эле мен оорубасам, мен оорубайттырмын, мага бүгүнкү күндө кереги жок деп. Или
азыркы көп бизнесмендер айтат, биз мамлекеттик ооруканаларга барбайбыз. Жеке клиникаларга. Жеке клиникаларга барабыз. Бирок жеке клиникага силер өзүңөр барсаңар мейлиң. Силердин ата-энеңерди ушул жашап аткан мамлекетте мамлекет өз мойнуна алып, алар үчүн төлөмдү төлөп атат. Силердин балдарыңар үчүн төлөмдү төлөп атат. Камкордук болуп атат. Кепилдик берилип атат. Кепилдик берилип атат. Аялыңар кош бойлуу болсо, аларга акысыз полис берилип атат. Ушул жеңилдетилген дары дармекке жетсин деп. Ал жерде бүт бая кош бойлук мезгилинде дары дармек ала туран бүт дарылардын эмеси баягы справочнигибизде бар. Силердин балдарыңарды өз мойнуна мамлекет алып атса, мейлиң, силер өзүңөр барып калгыла. Кудай сактасын, бир жол кырсыгы болуп калса, ким келет? Дагы эле биздин баягы мамлекеттик тез жардам келет. Баягы эле пандемия мезгилинде өзүңөр бардыңар, көрүп чыктыңар. Ким биринчи флангда кимдер турду? Дагы эле биздин баягы мамлекеттик дарыгерлер турду, мамлекеттик ооруканаларга түшүп атышты. Буну дагы эске алыш керек. Экинчиден, баягы частный клиникалар бүгүнкү күндө алар мындай бүт тармакта кызматты көрсөтө албайт. Узкопрофильный да, өзүңүз деле ойлонуп көрсөңүз, или урология боюнча болот, или гинекология боюнча болот. Бундай широкопрофильный эмес. Анан өзүңөр деле мына мисалы көрүп аттыңар. Ал жерде бир оордошуп кетсе, ошол жарандарды дагы эле мамлекеттик клиникаларга өткөрүп атты. Туурабы? Ошол эле баягы төрөттөн кийинкилерди биз бардыбыз мына сайттардан окуп көрдүк. Ушул жакты да эске алып кетиш керек да. Анан баягы ар бир Кыргызстанда жарандын өзүнүн бир жүрөгүндө болгон баягы патриотизм деген болуш керек. Ушул жерде жашап аткандан кийин, ушул жерде өзүнүн баягы ишмерлигин өткөрүп аткандан кийин, ал жактан бир прибыль бирдеме алып аткандан кийин өзүнүн дагы ушу саламаттык сактоого жака бир кичине салымы болуш керек деп ойлоймун да. Ушул эле жарандардын камсыздандыруу полисинен түшкөн акча каражаты кайра эле ошол жарандардын саламаттыгын сактоого, абдан туура айтасыз, чындоого багытталат. Ошол эле өзү жатпаса дагы бизде эң көп стационарда жатып кеткен, эң көп ооруган, эң көп ушу бая жеңилдетилген дары дармекти алган дагы эле биздин ата-энелерибиз, дагы эле биздин балдарыбыз, туурабы? Биз өзүбүз ооруп, өзүбүз барбасак дагы эми 1722 сомду жана мисал кылып көрсөтүп бердим, Камсыздандыруу деп өзү аты айтылып тургандай эле, камсыздандыр, бул жерде өмүрдү, саламаттыгыңды камсыздандырасың. Абдан туура айтасыз. Уктап, тынч жаша. Тынч жаша. Өзүң туугандарыңды ойло, өзүң ата-энеңди ойло, өзүң бала чакаңды ойло. Ошондо анан биздин деле саламаттык сактоо жак кичине бир оңолуп, өсүп, өнүп эме боло турган да. Жапара Азизбековна, жаңылбасам, өлкө боюнча 6 жашка чейинки балдар, кичинекей өспүрүм наристелерге ошол медициналык кызматтар бекер. Ошол эле физиотерапия, массаждын түрлөрү жана башка кызматтар, дарылоо, тишин дарылоо. Амбулаториялык деңгээлде жана айтып кеттим, бүт базалык, анын ичинде 11-12 базалык изилдөө бар. Адан тышкары бирок аларга полис алынбайт да кичинекейлерге. Жана айтып кеттик го, 75% балдар төрөлгөндөн баштап мектепти бүткүчө. Бул ошол ата-энеси кандайдыр мамлекет аны өз мойнуна алып, мамлекет аны 100% төрөлгөндөн баштап анын полисин деле издеш керек эмес, анын берки сайттан деле караш керек эмес. Төрөлгөндөн баштап мектепти бүткүчөң автоматически алар бүгүнкү күндө камсыздандырылган болуп. Бирок алардын өзүнүн баягы свидетельствосы о рождении болуш керек, күбөлүк болуш керек. Ал жерде дагы өзүнө тиешелүү ИНН номерлер бар азыркы кезде. Жапара Азизбековна, мен бул суроону эмне үчүн узатып атам? Азыр тилекке каршы көпчүлүк жарандар өзгөчө ушул алыс аймактарда эмне кандай кызмат бекер, ошол эле камсыздандырылган жарандар, полиси бар жарандар эмнени бекер ала алышат, эмнени жеңилдетилген формада ала алышат, көп биле бербейт да. Анандай телеканал аркылуу эле эмес, жеринде барып ушул жарандарыбызга үй бүлөлүк медицина борборлору аркылуу, дарыгерлер аркылуу мына жалпы
медицина системасында тармагындагы адистер сиздер фонддон барып мындай калктын маалыматтуулугун, маалымдуулугун жогорулатуу, билүү деңгээлин жогорулатуу багытында да кандай иштер жүрүп атат? Жолугушууларды өткөрө туран биз медиа план түзгөнбүз. Ар бир аймакта кайсы категория менен, эл менен жолугушуу, жана эле жерде айтып атабыз, бүгүнкү күндө баягы медициналык кызматкерлер тарабынан да кичине катачылыктар болуп атат. Ошол эле медицина кызматкерлери менен аймактык баягы МСУ деп коебуз, алар менен жолугушууларды медиа планды түзүп, ар бир областка график менен чыга туран пландарыбыз бар. Адан тышкары ошол телевидениядан көрсөтө туран, аэропорттордо көрсөтө туран, эл көп боло туран жерди көрсөтө туран роликтерди азыр тактап атабыз. Аларыбыз Кудай буйруса чыгып калса, аларды да билгизебиз, көрсөтөбүз. Эми эл дагы өзүнүн кичине ден соолугуна кам көрүш керек деп ойлоймун да. Баягын эле мамлекет бериш керек, мамлекеттен күтүш керек деген болбой, өздөрү дагы кичине профилактиканы өтүп, укугу менен кошо мамлекет алдындагы милдетин дагы аткарыш керек да. Жеңилдетилгени ошол эле жанагы ортончу төлөмдө больницага жатса, кошумча төлөө дейбиз. Жипара Азизбековна, маселе төрөт үйлөрүндө абдан көп да. Төрөт үйлөрүндө негизи төрөт эгерде ал камсыздандырылган болсо бекер болуш керекпи баардыгы? Төрөт бекер. Жана айтып кеттик, ар бир медициналык кызмат бул кепилдик программанын негизинде болот. Кепилдик программада эки тизме бар. Эгерде кесарево жолу менен төрөй турган болсочу? Ага дагы ошол айым кош бойлуу болгон мезгилинен баштап ал баягы медицина тармагынан камсыздандырылган болуп жеңилдетилген болуп эсептелет да. Камсыздандырган эмес, жеңилдетилген. Алар үчүн төрөт акысыз. Жана мен айтып кеттим, больницага жатса, ошол жерде жатканы, тамак ашы, операциясы, наркозу, дары дармеги, лабораториялык изилдөөлөрү бардыгы акысыз деп. Төрөт дагы ошол. Жаттыңбы кесарево сечение, ошол эле баягы дары дармек, ошол эле наркоз, ошол эле ошол жерде өткөргөн изилдөөлөр, УЗИ, МУЗИ, ошолор бардыгы ошол кызматка кирет, төрөт кызматына кирет. Адан тышкары төрөттөн чыккандан кийин 10 айга чейин дагы эле баягы жеңилдетилген категорияга кирет. Ал жактан баягы мамлекет жактан жардам көрсөтүп, ал дагы 10 ай ошол төрөттөн бир осложнениялар болуп эме болсо, 10 ай дейм, 10 жума кечиресиздер. 2,5 ай экен. Адан тышкары баягы биз айтып атабыз, учетко турганы келгенде биздин бир полисибиз 1722 сом турса, кош бойлуу айымдар үчүн ал акысыз. Акысыз деген эми бул айым үчүн акысыз, а мамлекет ал үчүн төлөп атат да. Ал ошол жеңилдетилген дары дармекке жетсин деп, жеңилдетилүү кызматтарды көрсүн деп берилип аткан полистер. Сизге рахмат, ыраазычылык билдиребиз келип маек куруп бергениңизге. Жипара Азизбековна, ишиңизде ийгиликтер болсун. Жыйынтыктап жатып биз эске салалы, бүгүнкү күндө милдеттүү медициналык камсыздандыруунун 1 жылга суммасы 1722 деп белгиленди. Жогоруда Жипара Азизбековна айткандай, бул орточо 140 сомдон гана айына туура келет экен. Сиз аны төлөп, камсыздандырып, өзүңүздүн саламаттыгыңызга сак болуңуз. Биз ушул жарандардын милдеттүү медициналык камсыздандыруусу тууралуу бул багыттагы фонддун медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Жипара Азизбековадан маалымат алдык. Саламатта калыңыздар.